Саламатсыңарбы? Кыргыз тилин үйрөтүү курсубузду баштайбыз. Силер менен мен Кубанычбек кызы Кария. Экинчи сабагыбыздын темасы кыргыз тилиндеги үндүү тыбыштар. Кыргыз тилиндеги үндүүлөр А, О, У, И, Е, И, Ö, Ü тыбыштары. А, О, У, I, E, Y, I, Ö, Ü. Эскертүү. Кыргыз тилиндеги 36 тамганын ичинен я, yo, ю, е тамгалары экиден тыбыш берет. Мисалы, койон. Койон. 4 тамга 5 тыбыш. Аю. 3 тамга 4 тыбыш. Себеби аю дегендеги ю тамгасы 2 тыбыш берет. Ошол себептен 4 тыбыш бар. Кыргыз тилиндеги үндүү тыбыштар тилдин, эриндин, жаактын созулуп айтылышына, а кыска айтылышына а карата бөлүнөт. Жоон үндүүлөр тилге карай жоон, ичке, эринге карай эринсиз, эриндүү, жаакка карай кең, кууш айтылышына карай кыска, созулма болуп бөлүнөт. Жоон үндүүлөр А, О, У, И, Я, Yo, Ю. Алма. Алмалар. Жоон үндүүлөр А, О, У, И, Я, Yo, Ю. Кол. Колдор. Кыз, кыздар. Саат, сааттар. Боек, боектор. Ичке үндүүлөр Е, И, Ö, Ü. Китеп, китептер. Өчүргүч. Эринсиз үндүүлөр А, Е, И, Я. Апа, апалар. Кыз, кыздар. Китеп, китептер. Шаар, шаарлар. Мектеп, мектептер. Эриндүү үндүүлөр О, Yo, У, Ю, Ö, Ü. Жол, жолдо. Кол, колдор. Гүл, гүлдөр. Көчө, көчөдө. Күз, күзүндө. Күн, күндүз. Кең үндүүлөр жана куш үндүүлөр. Куш үндүүлөргө I, U, Ü. Кең үндүүлөргө А, Е, Ö, O тыбыштары кирет. Кыска үндүүлөр А, Е, Ö, O, Ü, U, I тыбыштары. Мисалы, сат. Ал эми созулма үндүүлөр созулуп айтылат. А, Э, О, Ö, У, Ü. Мисалы, саат. Бирок бүгүн биз созулма үндүүлөргө кайрылбайбыз. Кыска үндүүлөргө мисал келтирип, сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Созулма үндүүлөрдү эмки сабакта улантканга аракет кылабыз. Мисалы, күн. Кыска үндүү Ü тыбышы менен жасалды. Гүл. Күн, гүл. Төмөнкү сөздөрдү эки топко бөлүп жазабыз. Биринчи топ жоон үндүүлөр катышкан сөздөрдү жазабыз. Экинчи топко ичке үндүүлөр катышкан сөздөрдү жазасыңар.
Эгерде сабак боюнча кандайдыр бир суроолоруңар болсо, кыргыз тили 2021 маймылча майыл чеки туруу дарегине кат жазсаңар болот. Катталууну унутпайбыз. Ал эми биздин 3-сабагыбыздагы тема кыргыз тилиндеги созулма үндүүлөр. Сабагыбыз бүттү. Саламатта калгыла.